3 bölüm. Рим падышасы Тиберийдин падышачылыгынын 15-жылы эле. Жүйүт аймагында Понтий Пилат, Галилеяда Ирод Антипас, Итурея жана Трахонит аймактарына Ироддун бир тууганы Филипп, Абилинеяда Лусаний акимчилик кылып, анасы менен Каяпа башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турганда, ээн талаада Захариянын уулу Жаканга Кудайдан сөз айтылды. Ошондон кийин Жакан Иордан дарыясынын боюндагы бүт аймактарды кыдырып, адамдардын күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн тобогулуу чөмүлдүрүүсүн жар сала баштады. Бул жөнүндө Ишая пайгамбардын китебинде мындай деп жазылган: Теңирге жол даярдагыла, ал үчүн жолду түздөгүлө деп ээн талаада жар салган адамдын үнү угулат. Ойдуңдун баары толтурулсун, тоолор менен дөңдөрдүн баары текшиленсин, ийри буйру жерлер түздөлсүн, өңгүл-дөңгүл жолдор тегизделсин. Ошондо ар бир адам Кудайдын куткаруусун көрөт. Жакан сууга чөмүлдүрүлүү үчүн келген элге жылаан тукумдары келечек каардан качып кутулууну силерге ким үйрөттү? Тоба кылганыңарды иштериңер аркылуу көрсөткүлө. Биздин атабыз Ибрайым деп ойлоп койгула. Анткени силерге айтып коеюн, Кудай Ибрайымга ушул таштардан да балдарды жаратып бере алат. Балта дарактардын тамырынын жанына коюлган, демек жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып отко ыргытылат деди. Ошондо эл Жакандан: анда эмне кылышыбыз керек? Деп сурады. Ал элге: кимдин 2 кийими бар болсо, бирин кийими жокко берсин. Кимдин тамак ашы болсо, ал да ушундай кылсын деп жооп берди. Салык жыйноочулар да сууга чөмүлдүрүлүү үчүн келип, андан: устат, биз эмне кылышыбыз керек? Деп сурашты. Жакан аларга: силерге белгиленгенден ашык талап кылбагыла деп жооп берди. Аскерлер да андан: биз эмне кылышыбыз керек? Деп сурашты. Ошондо Жакан аларга: эч кимге кысым көрсөтпөгүлө, бирөөгө жала жаппагыла, өзүңөрдүн маянаңарга ыраазы болгула деп жооп берди. Куткаруучуну күтүп жүргөн эл Жакан жөнүндө бул машаяк эмеспи деп ойлошту. Жакан элдин бардыгына мындай деп жооп берди: мен силерди сууга чөмүлдүрөм, бирок менден күчтүү келет. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын. Ал силерди ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт. Анын күрөгү өз колунда. Ал өзүнүн кырманын тазалап, буудайды кампасына жыйнайт. Ал эми саманды өчпөс отко салат. Жакан элге дагы көп нерселер жөнүндө насаат айтып, жакшы кабарды жарыялап жүрдү. Ал башкаруучу Иратты ашкере кылды. Анткени Ират өзүнүн бир тууганынын аялы Иродияны алып, дагы көптөгөн жаман иштерди жасаган эле. Анысы аз келгенсип ал Жаканды түрмөгө каматып койду. Бардык эл сууга чөмүлдүрүлүп жатканда Иса да чөмүлдүрүлдү. Ал сыйынып жатканда асман ачылып, ыйык рух дене түрүндө көгүшкөн сыяктуу анын үстүнө түштү. Анан асмандан: сен менин сүйүктүү уулумсуң, мен сага ыраазымын деген үн угулду. Иса өзүнүн кызматын баштаганда 30 жаштын тегерегинде эле. Адамдардын ою боюнча ал Жусуптун, Элинин, Мататтын, Лебинин, Мелхинин, Жанайдын, Жусуптун, Мататиянын, Амостун, Накумдун, Эслинин, Нагайдын, Мааттын, Мататиянын, Шемейдин, Жусуптун, Жүйүттүн, Жаханандын, Ресанын, Зоробабылдын, Шалтиелдин, Неринин, Мелхинин, Адынын, Косамдын, Элмадамдын, Эрдин, Жосенин, Элезердин, Жоремдин, Мататтын, Лебинин, Шымыондун, Жүйүттүн, Жусуптун, Жонамдын, Элиакимдин, Мелеянын, Менанын, Мататанын, Натандын, Дөөттүн, Жишайдын, Обейттин, Бууздун, Салмондун, Нахшондун, Аминадаптын, Рамдын, Хесрондун, Перестин, Жүйүттүн, Жакыптын, Исхактын, Ибрайымдын, Терахтын, Нахордун, Серуктун, Реюнун, Пелектин, Эйбердин, Шелахтын, Кайнандын, Арпакшаттын, Шемдин, Нухтун, Лемектин, Матушалдын, Энохтун, Жареттин, Малалелдин, Кайнандын, Эноштун, Шеттин, Адамдын, Кудайдын уулу.